Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун катараң айыл өкмөтүнө болгон иш сапары Баул айылындагы согуш ардагери Орозали Садировдон кабар алуудан башталды. Ардагер атаны улуу жеңиш күнү менен куттуктап, ага ата мекендик согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн таазим кылаарын билдирди. Улуу жеңишти алып келген ардагер аталарыбыздын күн сайын арабыздан азайып бараткандыгы өкүндүрөт. Аларга 9-майда гана көңүл бурбастан, ар дайым ак батасын алып турушубуз зарыл дейт Икрамжан Илмиянов. Аз болсо дагы ушундай майрамдарды көп көрүп, ушул сый-урматты, иззатты негизи бизге моундай турмушту куруп берген, турмушту алып келген ушулар да. Ушуларды кадырдай билсек, бактай билсек, ушуларды 9-май күнү эле эмес ар дайым улардын батасын алып, уларга бир сый-урмат көрсөтүп, ден соолугуна карап каралашып турсак жакшы болот эле. Улуу ата мекендик согушка катышкан Баул айылынын тургуну 92 жаштагы Орозали Садиров 71-чи жеңиш майрамын белгилеп отурат. 1942-жылы Саратов шаарында согушка кирип, 1943-жылы Киев шаарын бошотууда жарадар болот. 9 ай госпиталда дарыланып, фашисттик баскынчыларга каршы Берлин шаарына чейин согушкан. Улуу жеңиш күнүн Берлинде тосуп, маршал Жуковдун сүйлөгөн сөзүн уккан. Бул күндө ардагер ата бүгүнкү күнгө чейин унутпай сыймыктанып келет. Berlin'deler Jukov geldi söyledi 9-Mayda. Jukov üçünü söyledi de. Üçünü söyledi, onu Amerikan'ınki söyledi. Angliyan'ınki söyledi. Front basıldı, şuranın topa falan oldu. Bizden hakim Budapeşt'e karab aydadıdan hakimler Budapeşt diyecekken. Leylек районунун Баул айылы район борборунан 75 чакырым алыста жайгашып, тоо койнундагы шарты катаал айылдардын катарында. Жергиликтүү тургундардын негизги көйгөйлөрү жол, суу жана мектеп имараты болуп келген. Өткөн кылымдын 30-жылдары ашар ыкмасында курулган мектеп бүгүнкү күнгө чейин айылдын негизги билим берүүчү уясы болуп келген. Мындан улам окуучулар үчүн бул имаратта билим алуу заман талабына жооп бербей калган. Биздин мектепте ошо кыш убагында суук болуп, кээде печкелерден газдар чыгып, окуучулардын ден соолугуна зыян келтирет. Биздин мектеп класстар тар, окуучулар жакшы батпайт. Андан кийин кээ бир немелер жетишпейт, окуу куралдары. Мисалы үчүн ошо географиянын карталар ошолор жок да. Эгер ошондой предметтерде бардыгы жетиштүү болсо, биздин мектеп өнүгөт. Ошондой болсо да жаңы турмуш орто мектебинде 400 окуучу билим алууда. Оор шартта окуусун улантып келген мектеп окуучулары үчүн 45 миллион сом акча каражатына 2 кабаттуу типтүү билим уясынын курулушу башталды. Капсула таштоо аземине президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов өзү катышып, 2016-2017 окуу жылына жаңы мектепти бүткөрүүнү убадалады. Кудай буйрса, ойлоп аттык эле бул мектеп биздин айыл өкмөттө, биздин райондогу эң эски мектептердин бири болчу. Бұл мектептерде кимдер гана иштеген жок, жада калса мен адамда келип иштеп кеткен бул жерде. Мына буйруп, башы башталып атат. Мен мына азыр келип эски мектепти таппай калып айтып атам. Бул мектепти Кудай буйрса сентябрга чейин бүтүрүш керек экен. Азыркы учурда жаңы турмуш орто мектебиндеги окуучулар 3 мөөнөттө билим алышууда. Окуу жылы аяктаган соң эски имараттары да бузулуп, анын ордуна жаңы имараттын курулушу жүрө баштайт. Курулуш иши өз мөөнөтүндө бүтпөй калса, сентябрь айынан окуучулар билим ала алышпай калат. Ошондуктан Икрамжан Илмиянов мектептин курулушун жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып, айыл элинин көп жылдан бери ишке ашпай келген мүдөөсү жаңы окуу жылына чейин орундалуусу тийиш экендигин баса белгиледи. Жылдап чоюлган курулуштар бар. Ошоның үчүн бул жерде биздин подрядчиктер бар болсо, мен муну жеке өзүм киришип, бул өзгөчө курулуш болуш керек. Кудай буйрса муну аракеттеп бардык каржы маселесин чечкенге мен жардам берем. Макулбу? Биз коркпой ишти баштайбыз. Шарты оор болсо да, бул мектептен билим алган окуучулар олимпиадаларда алдыңкы орундарды алышып, билим деңгээли жагынан көрсөткүчтөрү жогору болуп келген. Жаңы типтүү мектеп бүткөрүлсө, окуучулар мындан ары да ийгиликтерге жетишет деген айыл тургундары ыраазычылыктарын билдиришти. Начар класс бир үйдө болсо да бизден жакшы окуучулар чыгып аткан. Азыркы күндө деле биздин мектептен республикалык олимпиадага катышкан балдар бар, эжекейлер, агайлар бар. Кудай кааласа жаңы мектеп бизде мындан дагы жакшы окуп, жакшы тарбия берип, балдарыбыз президент болбосо да парламентте депутат болот, министр болот деген үмүттөбүз. Сиздерге
Kelgeningizlerge, uşuğa yardım bergeningizlerge çoğun rahmat aytabız. İşingizlerge iyilik bolsun. Ben uşul özümüzdün jerdeşibиz Ikram Sattarovичке dagы abdan çoğun eldin atынан, özümdün emgek jamaatının atынан, uşul jerdegi 400 okuçunun atından men çoğun rahatçılık bildiret edem. Uşul kişinin negizi çoğun salımı var uşul bizdin mekteptin жаңыдан kuruluşuna uşul kişinin abdan emgegi var деп ойлойм. 2000ге жақын қалқ жашаған Бауыл айылының дағы бір негізгі көйгөйі болып келген су қатысу мәселесі да шешіліп отырады. Жалпы 3,5 миллион сом ақша қаражатына 3 шақырымдан ашуын аралықтан түтік арқылы су қатысусы жеткірілген. Бұға чейін тоодон келген су коромжуга учурап, егин талаларына жетпей қалған. Эми болса айылдықтар толугу менен су қатысусы менен камсыз болуп отурат. Жергиликтүү тургундардын мындай кубанычына Икрамжан Илмиянов да күбө болду. Бул жерде мурдатан болгон ушул мына суу түтүгү өзү 3,5 километр менен келип атат. Бар суу айылга жетпей жок болчу да. Мына өзүңөр көрдүңөр, бул жерде жана жапжашыл болгон айыл бүгүнкү күндө жанагы суудун келгенин, суудун жетиштүүлүгүн угуп, баары кубанышып атышат. Эми суу жашоо бул эми өзүңөр билесиңер. Жашоо эмес. Бу жерден бизге 2800 метрге арык менен кечип эле, ошондо биз анализ деп чыкканыбызда 30% суу потеря экен. Ошол потеря бүгүнкү күндө жоголуп, жылда биз көлөмдө 2 айда айылыбызга бу жерден суу кечип эле. Мана азыр турба коюлгандан бери 25 минутта келди. Мындан сырткары Бауыл айылына келген негизги жол каттамы сел кесепеттеринен зыянга учурап келген. Анын айынан айыл тургундары район борборуна же болбосо башка аймактарга каттамсыз калган учурлар көп болгон. 2014-жылдан тарта транспорт министрлиги тарабынан жолдун курулушу башталып, 30 миллион сом акча каражаты каралган. Акыркы 2 жыл аралыгында мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүп, жалпы 80 миллион сомдук жумуштар аткарылууда. Жогордагы көйгөйлөрдү чечүүдө Икрамжан Илмияновдун салымы чоң экендигин белгилешүүдө. Кыргыз Республикасынын президентин Алмазбек Шаршеновичтин кеңешчиси Икрам Саттарович ушул көйгөйлөрдү жакындан жардам берип, ар кайсы булактарды бизге мындай кызматташууга алып келип, биз менен биргеликте ушул жалпы элге жакындан жардам көрсөтүп, көптөгөн көйгөйлөрдү чечип алдык да. Икрамжан Илмиянов чек ара аймактардагы айылдардын социалдык көйгөйлөрүн тез арада чечип, жашоочуларга шарт түзүп берүү мамлекеттин негизги багыты. Ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн туулуп өскөн жеринде бактылуу жашоого жеткирүү биздин негизги милдеттерибиз деген пикирин билдирди. Биз мамлекет жарандар ушинтип элге жашоого шарт түзүп берсек, ушул жерге өзүнүн эли өсүп өнүп жашаганга өзү ыраазы болуп атат да, жашап атат. Негизинен бул бирден бир биздин максатыбыздын бири приграничный райондордо, айылдарда бүт социалдык шарттарды түзүп берсек, эли ушул жерде жашап, бир жагынан границасы карат, экинчи жагынан өзүнүн туулган жеринде өсүп өнүп жашаган не жетсин да. Жергиликтүү тургундар жогордагы аткарылып жаткан иштер үчүн Илмияновго ыраазычылык билдирип, мындай иштер буга чейин улуу инсан Исхак Разаковдун убагында аткарылган болсо, бүгүнкү күнү анын жолун жолдоп Икрамжан Илмиянов аткарып жатат деген жылуу пикирлерин айтышты. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Биздин Икрам уулум Икрамжан Саттаров Исхак Разаковдун жолун жолдоп кетип жатат.